Leopard 5. Dostlar, бұл ұнанын бүткіл тегерекчеті камера екен. Мен камералардың бір-бірде сізге көрсетіп кетейін. Өңір білгенделі, бұл ұна 4 дөңгөлөк иш аракетті. Дөңгөлөктөрдүн размери 20 болот экен. Жана 684 аттын күчү ушул унада бар. 3 түрдүү мотор коюлган, 2 электромотор жана 1 бензин, 1,5 литр. Мындайча айтканда истин же фиттин мотору турат десек чалышпайбыз. Узундугу 5 метр достор. Жана өзүңөр көргөндөй эле ушул жерде мына жерден алмаштырса болот экен. Эко спорт режим ушундай кнопкалар бар экен. Рулу булгарыдан жана бул жерде сенсорлор бар. Уктап калбай турган. Уктап калсаң ушул сенсорлор силерге жардам берип, жолдо жардамын тийгизет. Жана U8-де 8-чи моделинде өзүңөр билгендей эле бул жакта арткы камера болот. Бул жерде подогрев, охлаждение бар экен жана массаж. Чындап эле массаж бар экен. Жерде массажны иштетип коюп, жыргап отурса болчу да экен. Дагы эмнелер бар? Бул жерде болсо переключение ток менен 100 канча километр жүрөт, 120. Беспроводный зарядкалар бар экен. Бул жагында холодильник, охлаждение. Диагоналы канча экенин азыр айта албайм, бирок 2 монитор бар экен, пассажир менен. Жана бул жерде алмаштырса болот экен. Стиль езды деп коебу. Кышкы, жайкы жана жерге жараша өзгөрүп кете берет экен. Бул жерде мына кышкы режими да бар экен. Ушу менен айдап бир канча түрлөр бар экен бул жердечи. Түр-түрү менен кабыл алса болот экен. Таштак жер мына суу окшойт. Мына сууда ушул жерге чейин суу келсе болот дейт. Ушул жерден өтпөш керек экен. Демек, ушунчалык эме менен жүрө алат, суу менен. Эми өзгөр көргөндөй эле унанын узундугу 5 метр, узундугу жана туурасы 2 метр экен. 2 метрден DV ALED деген динамикалар коюлган. Бул жерде арткы отургучтары кененирээк. Жана бул жерде охлаждение, подогрев бар экен. Буларды да иштетсе болчудай. Жана кошумча зарядка порттору бар экен. Арткы отургучу булгарыдан бул жерде не болду экен? Бул жерде бензин куя турган 92-чи бензин куйса болот экен. Силер көргөндөй эле бул жерде бийиктиги. Бул уна достор гибрид болгондуктан 100 канча километр электр менен да жүрсө болот. Жана 100-үнө 4-8 секундта чыгат экен. Үчүнчү катар эмеси сиденье каралбаптыр. Бул жагын ачып көрсөтөйүн. Так, домкрат коюлуптур. Көбүнчө машиналарда жок болот. Негизи ушунда бар экен. Жана бул жерден зарядка жана чайник коюп алып зарядка кыла турган переходниги да бар экен. Жана 220 жерге чыгарылыптыр. Каалоочулар үчүн ушул жерден келип чайник коюп, кайнатып ичсе болчу экен. Болчу экен. Достор, бул жеринде дагы машинаны сүйрөй турган эмелер бар экен. Чыгарылып коюптур, бирок неге экөө кылып чыгарып койгондон түшүнбөдүм. Бул кандай жардам берет? Жана бул жерде быстрый зарядка, медленный зарядка. Бийиктиги эле экен, биздин тоого жарачудай. Жана бензини болсо дох двигатель турат. Бул 1,5 литр. 100 канча аттын күчү коюлган. Бул жерде 8 менен 5-тин эки айырмачылыгы
мына могунда өзүңөр көргөндөй эле радарлар бар, ми радарлар. Мында болсо сенсорный датчиктер бар, камералар. Өзүңөр көргөндөй эле бул жерде камералардын түрлөрү бар. Мына 1, 2, бул жерден де 3. Жана боковой партрониктер. Алдында бир канча камера коюлган. Бул жакта жагында 3-өө, ушуга 3, бир канча 3 штук бар экен. Достор, каалоочулар болсо ушундай унаны Nomad Cars компаниясынан заказ берсеңер болот. Биз көп жылдан бери уналар менен иш алып барабыз. Биздин менеджерлерге жазгыла, сизге эң ылайыктуу, сизге жагымдуу унаны тандап алып келип беребиз.